Assalamu alaikum. Через биржа Binance аркылуу кантип криптовалюта сатып алыш жолун көрсөтөйүн дегенмин. Аны сатып алыш үчүн бизде биринчи очередде мына биржа Binance болуш керек. Биржа Binanceга киребиз. Киргенден кийин бул жерде верификация кылыш керек. Верификация кылыш оңой эле. Паспорт сүрөткө тартып, регистрацияны сүрөткө тартып, анан өзүң селфи кылып, ал оңой эле бардыгы эле оңой эле өтөт, өтсөңөр болот. Верификация болгондон кийин мындай көк завершено деп чыгыш керек. Ушундай болгондон кийин биз профессионал версияга өтүшүбүз керек. Аны өтүү үчүн мына галочканы жылдырабыз. Жылдыргандан кийин биринчи очередде эмне кылабыз? Биринчи очередде кошелёкко киребиз, кошелёк басабыз. Кошелёк баскандан кийин бул жерде пополнение деп турат. Пополнениени басабыз. Пополнениени баскандан кийин бул жерде P2P деген турат. Ушуга киребиз. Ушуга киргенде бул жерде купить, продать деп турат. Биз купить басабыз. Мына USDT Tether. Биз ошо Tetherди алышыбыз керек. Алыш үчүн мына жерде курстар жазылып турат. Фиатный баланс кайсыл эмеге аласың? Мисалы мына фиатный баланска аласың. Ылдыйга листать этебиз. Листать этип түшөбүз. Бизге Россиядан болсо бизге азыр бизде көп адамдарда Сбербанк бар. Через Сбербанк алабыз анда. Через Сбербанк алыш үчүн азыр санкция болгон тууралуу мына биржа Binance'да через Сбербанк покупка кылышты азыр отмена кылып жок кылып коюшту. Аны үчүн түшөбүз, листать этебиз. Росбанк деп турат. Росбанкта анан мына жерде лимит деп турат. Лимит 40 000 рубльден 45 000 рубльге чейин экен. Через Kiwi алсак болот. Мына лимит турат 36 000ден. Мына через Kiwi 5 000ден башталып ошончо алабыз. Листать этебиз, түшөбүз. Мына жерде Росбанк дегенде 11800дөн башталат экен. 11800 алат экен. Мына жерде курс мына 500 лимит 500 рубльден 23 000ге чейин экен. Кана ушуга киреличи. Кирип көрсөк, астына түшсөк, мына добрый день, быстрые сделки, Росбанк, зеленая карта Сбербанк. На Сбер деп через Сбербанк алсак болот. Через Сбербанк алыш үчүн биз бул жерде сумма деп турат. Сумманы жазабыз, канча алабыз? 10 000 рубльге алабыз, мисалы. 10 000 деп жазабыз. 10 000 рубльга бизге 121 Tether берет экен. Комиссия 0 алыш үчүн купить деп басабыз. Купить басканда мына жерде реквизит чыгып турат. Мына условия. Так, бул жерде чат бар. Продавец менен сүйлөшсөк болот. Бул жерге жазып коебуз. Куплю через Сбербанк. Чыгабыз бул жерден. Так, бул жерге оплатить дегенди басабыз. Оплатить дегенге бассак, мына жерде мына Росбанк деген жерде чыгып турат. Тимур фамилиясы аты чыгып турат, анан счету чыгып турат. Мына астына Сбер деп турат. Эске салабыз, бизде биржа Binance'да Сбербанк жок. Сбербанк санкция болгон тууралуу алып койгон. Ошон үчүн мына Росбанк дегенге Сбербанкты кошуп койсо болот. Так, Сбербанк деп турат. Мына номер банковский картаны копировать этебиз. Аты фамилиясы чыгып турат. Так, аты фамилиясы чыгып турат. Чыгабыз.
Сбербанк приложениеге киребиз. Сбербанк приложениеге кирип, перевод. Бул жерге жанагы счет коебуз. Басабыз. Получатель мына эмес чыкты, аты. Продолжить. Перевод доставлен. Кайтып киребиз бир жага. Бул жерге оплачено дегенди басабыз. Азыр продавец подтвердить кылыш керек биздин переводубузду. Күтөбүз. Болду 121. Тезир бизге келди кошелокко. Так, кошелокко тола басабыз. Кайтып чыгабыз. Биздин алган долларыбыз 121 доллар мына кошелек пополнениеге келип түштү. Аны биз кошелек пополнениеден спотовойго өткөрүшүбүз керек. Анын үчүн бул жерде перевод дегенди басабыз. Перевод дегенди басып, бул жерде биткоин деп турат. Бизде тезер бар 100 битте, мына басабыз 100 битте. Бул жерде максимальный сумманы басабыз. Подтвердить кылабыз. Подтвердить кылдык, спотовый кошелекке киребиз. Спотовый кошелекке кирдик, мына келип калды. 121 доллар. Эми кантип биткоин алабыз? Биткоин алыш үчүн, не только биткоин, любой валюта алыш үчүн бул жерде сделка дегенди басабыз. Сделка дегенди басканда бул жерде киребиз. Эмне алабыз? Мисалы биткоин алабыз. Биткоин алыш үчүн бул жерге биткоин деп жазабыз. Биткоин. Мына биткоинди биз тезерге алабыз. USDT деп турат. Аны басабыз. Бул жерде купить деп турат. Купить. Сена 37.972 курс. Бул жерге мына 100% деп турат. Мисалы биз канча алабыз? 121 доллар, короче, бардыгын алабыз десек, бул жерде 100 доллар 100% бассак, бул жерге өзү автоматически чыгып калат. Анан купить дегенди басабыз. Купить дегенди басабыз, болду. Алынды кошелекке киребиз, спотовый кошелекке киребиз. Спотовый кошелекке кирсек, мына биткоин 121 долларга алынды. Ошол түшүнбөстүктөр болсо комментарийге жазыңыздар. Барын түшүнө турган керектүү нерселериңиздер болсо жазыңыздар. Дагы видео тартып чыгарам. Ошол мен ссылка менен кирсеңиздер, регистрация кылып, ушул торговый комиссияга скидка кылып регистрация кылсаңыздар болот. Барыңыздарга рахмат.